Bismillahirrahmanirrahim. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана кырк пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум урматтуу мусулман бир туугандар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Сариевдин актанган видеосун каналга жүктөгөн элек. Эми ал киши канчалык чын же жалган сүйлөгөнүн далилдер менен көрсөтөбүз. Ошол блогеримди өзүн тааныштырган Кубанычбек Бакиров деген бала келип, ал киши блогер эмес, укук коргоочу. Ал киши Сариев менен биринчи жолу байланышканда өзүн укук коргоочумун деп эле тааныштырган. Сапарбек Камалович. Да. Мен укук коргоочу Кубанычбек Бакировдун 2 мүнөт убактыңызды алам дейм. Жана сиздин райондо бир нече мектептерде кыздарды мектептен чыгарып салаптыр. Өткөндө орун басарыңызга айтсак, орун басарыңызда сүйлөшүүдөн качып атты. Анан бул маселени негизи алдын алышыңыздар керек эле да, бирок азыр бул кайра күчөп, кайра жалган ал. Жалган дейсиз, мынча кайдыгерсиздер, буну алдын алышыңар керек го. Эмнеге өзүңөр баш каршы болуп атасыздар? Биз бүгүнкү күндө интернетке чыгат, сенсация болуп чыгат. Сиз бүт башка директорлор. Мектеп окуучулары эмес, башка баягы мектептен чыккан эле оронгон кыздарды алып келип алып, бизди ушундай мектепке киргизбей атат деп шантаж кылган да. Мектепте окубаган кыздарды алып келип дейт. Ойлонбой эле сүйлөп койдубу, жетиги сакалчанды көргөндө жүрөгү түшкөндөн жалган айттыбы, айтоор ойлоп тапканы окшошпой калды. Жоолугу үчүн кысымга кабылып, жада калса кээ бирлери өзүнө кол салууга аракет кылган кыздар бүгүнкү күндө тирүү. Мектепти бүтө элек Кыргызстандын жарандары. Чыкмыяка. Эжеке бу Чыкмыяка. чыкпайт эжеке. Силерден сурабайт. Чыкмыяка. Эчке Чыкмыяка ми? эчке колун Эжеке чыкпайт. Булар ылды жактан чакырып атат эжеке. Бара бергиле. Önüme yetiyorsun Romalı izle. Yok kız. Romalı'na kekizmeydi mi? Класста чечип кой, бахастер эле оронуп алат, чулганып алат деди да. Эчтеке кылга албай калдым. Чайдагы эчтеке өтпөйт атат. Ушунчалык кыйналып өлгүм келип кетти. Сүйлөгөндө ойлонуп сүйлөш керек. Жөндөн жөн эле бул маселе көтөрүлүп калган жок. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт демекчи, кылып жаткан иштерибиздин ар биринин негизи жана далили бар. На самом деле мен аны мектептерге да алып бардым. Бүгүнкү күндө мектептерде ошол жолук салынып, кадимгидей эле окуп атышат. Бүгүнкү күнгө чейин Сариев менен жетелешип баспадык. Анан кайсы мектепке алып бармак эле? Сариев бардык мугалимдерди жаман көрсөтүп бүттү. Эки жүздүүлүк кыла берип, жалган сүйлөй берип, адамдар бардык мугалимдер ушундай экен деп ойлоп калды. Анан түрлүү суроолорду берип, эмне себептен тиги жолукка каршы чыгып атасыз? Мен ага айткам мурда дагы, жолукка каршы эмеспиз. Каршы эмес болсо, бул WhatsApp'тан берген жообун окуңуздар. Элге бөлөкчө сүйлөгөн, өзүнчө калганда бөлөк болгон Сариев бул кылыгына жооп береби? Бүгүнкү күндө мектептерде ошол жолук салынып, кадимгидей эле окуп атышат. Ага разрешение бергенбиз, эч проблема жок. Жоолук уруксат суралбай эле кийле берет. Ага мугалимдер жана башка бирөөлөр каршы чыкканга акысы жок. Мыйзамда ар ким каалагандай кийинүүгө укуктуу. 11 мектепте мына мисалы үчүн өткөндө деле алып бардык. Ошол эле 1 мектепте, орус мектептер бар да бизде дагы. Ошолордо деле орундай жолугун салынып алып, окуп аткан кыздар бар. Анда эмне үчүн Огон Таладагы мектептин директору жоолукту чечип кел, тозок бейиш жок деп кыздарды ыйлаткан. Анда эмне үчүн Көк Алмадагы мектеп мугалимдери жоолукка уруксат жок деп оронуп келген кызды тыят. Анда эмне үчүн База Коргондогу 10го жакын мектеп жоолукка каршылыгын көрсөтөт. Бул былтыр апрель айында болгон. Былтыркы апрель айында болгон окуяны булар монтаждап түрү салып атышат да, таптап. Да азыр мына ушул күнгө болуп атат депчи. Эми былтыр деген сөзүнө жооп берели. Жалгандын да чеги болот. Бул быйыл 2021-жылы болгон окуя. Жоолукка каршылык январь айынан башталган. База Коргондун мугалимдери ачык эле Сариев жоолукка уруксат бербейт деп айтышкан. Кийин апрелде жоолукка каршылык дагы кайталанды. Сен туруп тур да. Тартасың? Тартпа. Телефон Тартпа. Болду. Тартпа. Телефон Чык эчке. Тартпа. тартпа.
Ne oldu? Allah. Siz nizam жақсы білесіздер ғой. Низам деген ішкі боласыз. Руа. Ағын болатқаныңыз камера жазылып жатыр. Жарым болатқан ішіңіз керек болса камера жазылып жатыр. Бұлар вообще бесін болып кетті. Кийин майда дагы кайталанды. Не үрежде тұтасыз екен. Bir жол айтамын. Үрежде тұтасыз. Тартпа. Тартпа да. Ой беріңіз. Тартпа. Тартпа деген түсінеді адамсың? Жоқ, тартпа деген түсінеді адамсың? Не себептен мен мағасып алдым? Тартпа да. Сіз жетекші қатар. Жоқ. Сен тағы бір жыл айтамын, тартпа да. Тартпа деген түсіндің бе? Тартпа деген түсініп отырсың? Не тартасың? Тартпа! Хрен. Тартпа түсініп отырсың? Ала, Тартпа түсініп отырсың? Тартпа дейін. Түсініп отырсың? Не себепті мені тартасың? Маканика шара көріп қойыз ба? Ар бир барганда интервью калган балдарды ур тепкиге алып кууп жатты. Ал иштер тууралуу прокуратурага жазганбыз. Бирок прокуратуранын оозун майлап койгонбу? Айтор алар факт жок деп жооп берип жатты. Прокуратура тараптан Сариевке эч кандай чара көрүлбөдү. Сынган аппараттарды төлөп да бербеди. Эми кайрадан сентябрь айында жоолук маселеси көтөрүлүп, ошол эле мектептерден каршылыктар көрсөтүлдү. Кайрадан кыздар жоолук үчүн ыйлашты. Ушул эки кыздын кулагына куюп койгун, чечишсин, сен чечтиргиниң, өзүң баш болгун деп кирген экен. Аны дагы ошентип урушкан экен. Мен уже класска кирип отургандан кийин ал ыйлап чыкты. Неме деп жүрбө, эшик алдуудук, неме Барбы жок? жок, бул ал эч ким билбейт деп, ал биз Кудай бар билебиз деди. Директор айттырбы? Директор ушинтип. Эч кандай каршылык жок десе, ишенебиз биз жаш балалар. Жоқ, қаршылық жоқ. Каршылык жок, бирок чечип кел деп айтат экенсиз да? Ооба. Ошо жолук салганда эле башкача болуп кетет. Кантип эми ушул маселени мурдагы эски видео дегенге ооз барды. Сариев болгону өзүн эле элге каршы көрсөтүп жатат. Ушундан кийин ал эмне деп интервью берсе да эл ишенбейт. Ушунча убактан бери эл өзү бул иштерге күбө болуп келүүдө. Буга чейин деле прокуратура менен бирге баягы прокуратурага жазды, алдар текшерди. Мыйзам бузуу жок да. Мыйзам бузуу эч кандай мындай неме жок биз тараптан. Балдарды уруп тепкилеп, аппараттарын сындырып салып, эми уялбай мыйзам бузуу болгон жок дегенин кара. Бир нерсени айтып кетели. Бул киши бүгүнкү күндө деле хиджабка уруксат жок деп айтып келет. Сопубек Сариев. Бул иш сизге чейинкилерди да таштап кеткен. Сизди да таштап кетет. Эртең эл менен чогуу бир дасторкунда чай иче турган болуңуз. Хиджаб менен жоолук экөөнүн мааниси да, маңызы да, салынышы да бирдей. Түстөрү гана ар кыл. Сиздин каршы болгонуңуздан аалам өзгөрүп кетпейт. Же жоолук салынгандар жоолугун чечип салбайт. Же мыйзам сизди колдоп калбайт. Болгону Кудайдан келүүчү балеени өзүңүзгө тилеп жатасыз. Алхамдулилла, мусулманмын, жумага барып турам деп койсоңуз эле сүттөн ак периште болуп калбайсыз. Алла Таала кылып жаткан ишиңизди жана жүрөгүңүздө эмне катылганын жакшы билет. Кыргызда эсиң барда этегиңди жий деген жакшы сөз бар. Андыктан акылыңызга келип, мыйзамды урматтап, адамдардын укугун жайына коюп коюңуз. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.